Assalamu алейкум кыргыз эли. Бул видеону мен келинчегим Асель Кадырбекованын ден соолугуна байланыштуу сиздерге бир аз кыскача маалымат берип кетейин. Өзүңүздөр билгендей, Аселянын кырсыктаганына мына 2 айдын жүзү олтурат. Ошол күндөн бери бүтүндөй кыргыз эли, жалпы тууган урук, достор, коллегалар бардыгы кыжалат болуп сурап атышат. Аселя азыр күндөн күнгө Кудайдын буйругу менен ушундай жакшы болуп келатат. Күндөн күнгө жакшы жылыштар бар. Бирок дагы толук өзүнө келиш үчүн дагы бир аз убакыт керек. Кудайга шүгүр, азыркы тапта кызы менен ойноп, өзү базы, өзү тамак ичип, биз менен сүйлөшүп, абдан бизди сүйүндүрүп атат. Аллах Тааламга чексиз шүгүрчүлүктөрдү билгизем. Жана ошондой эле экинчиден себепчи болгон ушул жалпы врачтарга, 4-чү горбольницадагы иштеген жалпы врачтарга, өзгөчө Сабырбек Жумабеков агабызга терең ыраазычылык билгиземин. Ошол жерде караган врачтардын абдан салымы чоң. Үй бүлөңүздөр менен аман болуңуздар. Жана ошондой эле экинчиден өзгөчө чоң ыраазычылыкты ушундай бүтүндөй кыргыз эли алакан жайып, ошол күндү баштап дуа кылып, намаз окусам дагы ушул Аселдин ден соолугу жакшы болуп кетсин деп кыжалат болгон кыргыз элине кылган дуаларыңыз биз үчүн болсо сиздердин үйүңүздөргө эки эселеп кайтышына чын жүрөгүмдөн тилектешмин. Мындан ары жалаң жакшы күндөр болсун. Сиздердин жакшылыгыңыздарда биз Асель экөөбүз жетелешип, жашнакай чыгармаларыбызды тартуулап, элибиздин алдында жүрө берели деген тилекти айткым келди. Ошол кыжалат болбоңуздар. Кудайым буйруса, бардыгы жакшы болуп келатат. Биз күткөндөн дагы жакшы жылыштар бар. Жакын күндөрү Асель өзү жакшы болгондо дагы сиздерге видео кайрылуу менен ыраазычылыгын билгизет. Аман болуңуздар, эч кимиңиздер оорубаңыздар. Бардыгыңыздарды жакшы көрөм. Сиздердин эрк болуңуздар. Нурлан насип.